Ысык жай мезгилинде Азербайжандын түндүк батыш аймактарында абанын температурасы төмөндөп, жаан ордуна кар жаады. Өлкөдө жаан-чачын 15 күндөн бери токтой элек. Ошентип, тоолуу аймактарда абанын температурасы +6 градуска чейин төмөндөп кеткен. Бирок азыркы учурда бул жерлерде күн ачылып, кардын изинде калган жок. Анда Борбор Азия өлкөлөрү боюнча эртеңки күндүн аба ырайы менен тааныша алыңыздар. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы кененирээк айтып берем. Саламатсыздарбы? Борбор Азиянын көпчүлүк аймагында күндүн катуу ысып турган кези. Бирок жакшы кабарым бар, эртеңден баштап Борбор Азиянын көпчүлүк аймагында жаан жаап, салкын түшөт. Мисалы, кошуна жайгашкан Кытайдын Ак Суу шаарында жаан бир аз себелеп жаайт. Бирок абанын температурасы төмөндөбөй, 35 градус боюнча кала берет. Үрүмчүдө болсо аба ырайы туруктуу, бул жерде жаан-чачын күтүлбөйт. Казакстандын борбордук аймактарында күн ачык, ал эми түндүк, түштүк аймактарында аба ырайы тез-тез өзгөрүп турат. Мисалы, Астанада күн бүркөө, бирок жаан-чачын күтүлбөйт. Алматы шаарында болсо эртең менен күн ачылып, бирок түштөн кийин жаан себелеп жаайт. Өзбекстанда болсо абанын температурасы рекордтук ченемге жетти. Акыркы жумада өлкөдө абанын температурасы 44 градуска чейин жеткен эле. Ал эми эртең Фергана өрөөнүндө жаан чагылган менен коштолуп жаайт. Ташкентте болсо күн ысык бойдон калат, Нукуста күндүзү жааган жаан кечинде токтойт. Ал эми Түркмөнстанда абанын температурасы Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу төмөн болмокчу. Себеби өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан-чачын күтүлөт. Мисалы, Дашогузда жаан күнү бою жаап турса, Ашхабад шаарында жаан күндүзү катуу жаап, кечинде токтойт. Ал эми Тажикстанда да жаан-чачын күтүлөт. Душанбеде эртең менен асман ачык туруп, күндүзү жаан себелеп жаашы күтүлөт. Хорок өрөөнүндө жаан жаайт, а Ходжент шаарында жаан түшкү ысыкта жаап кубандырышы мүмкүн. Ал эми Кыргызстанда 14-июнь түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күн күңкүрөшү күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. 15-июнда кээ бир райондордо жаан жаап, күн күңкүрөшү күтүлүүдө. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир аймактарда 15-20 метрге чейин жетет. Аба ырайы күтүүсүздөн бизге эмнелерди даярдап турган алдын ала 11 каналдан билип туруңуздар. Көрүшкөнчө.